кандай кине коюлуп турат, кандай далилдер бар, бизге белгисиз. Бирок камалгандардын бири Жээнбеков Асылбек Шарипович Жогорку Кеңештин 2 чакырылышында төрага болуп эмгектенди эле. Бабанов Өмүрбек Токтогулович өкмөттү башкарды. 2017 жылы президенттик шайлоодо 600 миңге жакын добушка ээ болду. Зулпукаров Төрөбай Закирович Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басарын болуп эмгектенди. Үчөө тең салмактуу саясатчылар кадыр баркка ээ болгон, кичи мекендеринде чоң колдоого ээ болгон саясатчылар, инсандар. Келечекте бүгүн буларга коюлуп жаткан кинелер такталбай алса кандай болот? Булардын бүгүнкү камалышына ким жооп берет деген маселе козголбой койбойт. Мен ушул төрагабыз да учурунда мыйзамсыз жоопкерчиликке тартылды эле. Садыр Жапаров бүгүнкү президент, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Чиркешев, Текебаев канча деген узак мөөнөттөр эркинен ажырап абакта отурушту. Кийин мыйзам жолунда чечимдер чыгарып, булар баары акталды. Бирок бир дагы сот, бир дагы тергөөчү жоопкерчиликке тартылган жок. 100 деген саясатчылар бир топ жылдар, бир топ айлар эркинен ажыратылып, 10 миң деген адамдар мыйзамсыз үстүнөн иш козголуп, алар дагы абакта отуруп чыгышты. Бирок акыркы мезгилде бир дагы сот же тергөөчү мыйзамсыз козгогон ишине адамды мыйзамсыз эркинен ажыратуу боюнча жоопкерчиликке тартылган жок. Кылмыш кодексинде бул так жазылып турат. 6 жылга чейин эркинен ажыратса, ажыратыш керек кандай адамдарды. Ошол себептен мен суранып кетет элем. Бул адамдар боюнча баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарып, эгерде күнөөсү болсо, булар жоопкерчиликке тартылбасын дегенден мен алысмын. Жоопкерчиликке тартылсын, эгерде айтылып аткан, коюлуп аткан кинелер моюна коюлуп, далилдери такталса, соттун өкүмдөрү чыкса, жоопкерчиликке тартылсын. Бирок биз тарыхта көрүп атабыз, көп учурда андай болгон жок. 100 деген адамдар мыйзамсыз бүгүнкү күндө абакта отурат. Ошого мен көңүл бурса деп кайрылам бийликке.